Так, урматтуу достор, бизге жаңыдан куш келди. Азыр чогуу ачабыз. Жол жүрүп өтө кыйналып келди. Мынакей урматтуулар. Мондой куш. Аккуратно кармайбыз. Ана. Мына достор. Бул кыргый. Ястреб перепелятник. Буюрса азыр ушуга обзор жасайбыз. Салам достор, жалпыңыздарга. Мен көптөн бери күтүп аткан кыргый келди. Буюрса эркеги. Бунун эркегинин размери кичинераак болот. Азыр биз биринчи очередь весин текшерип алабыз, достор. Анткени буну дагы үйрөтүшкө аракет кылабыз. Себеби кыргый менен охота кылган өтө сонун. Майда чүйдө канаттууларды өтө алгырдык менен алат. Тездиги дагы өтө күчтүү. Көгүчкөн ала канат бүт баарын таранчыларды азыр биз биринчи келиши менен азыр бул жапайы малындагы веси 148-145 мындайча айтканда сыртындагы материалдар менен эсепке алганда. Эми достор биринчи очередь буну секин чечип жол бою келди. 10 саат 15 саат жол жүрүп келди ысык көлдөн бери. Эми буну акырын чечип алып секин бутуна боо байлайбыз. Бутуна боону кантип байлайбыз деп өткөндө көп сурады эле. Достор, эки кайыш аласыңар. Сөзсүз кайыш болуш керек. Себеп дегенде кайыш өтө жумшак болот, бутту да кыйбайт. Эгер пресс менен байлаган болсоңуздар, буту кыйылып, жара болбой калат. Эки кайыш керек, достор. 5 сантиметрден узундугу 20 сантиметр болсо, анын учун мындай кылып туруп кыркып аласыңар. Оңой эле, достор, билгенге, билбегенге өтө кыйын. Мен бардык колумдагы куштарга ушундай кылып эле тагам. Пока эч ким чыгып кете элек, үзүлүп кете элек, качып кете элек. Ошон үчүн азыр мен силерге дагы ошону көргөзөм. Эки кайышты кыркып алып, эки жеринен тешебиз, достор. Учунан бирөөнү, бул жагырактан дагы бирөөнү. Эки тешик керек болот бизге. Бунусун дагы ошондой кылабыз. Учунан бирөөнү, бул жагынан бирөөнү тешебиз. Азыр мына достор, тешип алдык. Буюрса азыр менин колумда жыгач бар. Бул кыргыйдын буту менен бирдей жыгач. Азыр ушуга тагып көргөзөм. Биринчи достор, бурайсыздар, ороп туруп, учун шиш жагын берки тешигинен өткөрөсүздөр. Общий өткөндөн кийин уч жактагы тешиги бош болуп калат. Ошол тешикке бул жагын наоборотунан кайра киргизебиз. Бул жагынан киргизгенде уже жибибиз чырмашып калат, ордунан жылбайт. Болду, мондой болуп катып калат. Бул бошоп кетпейт, вообще бошоп кетпейт. Өзү кичине кененирээк болуш керек. Наракка бери кайланганча өтө кысып койсоңор дагы болбой калат. Жиби буралганда кыйналып калат. Ошон үчүн кеңирээк анан учунан тешип коебуз. Учунан тешкенде ал жерге темир өткөрөбүз. Акыркы жагына эки бутундагы боосу келип туруп бир немеге байланып калат. Андан соң уже перчаткиге тагылат. Ошон үчүн урматтуу достор, сөзсүз кайыштан байлагыла. Ким эгер бутунда жип болгон болсо, ал өйкөп бутун жара кылып кийин өтө оор нерселерге алып келет. Азыр мен силерге чечип дагы бир сыйра көргөзүп берем, түшүнбөй калгандар үчүн. Чечиш дагы өтө кыйын. Куш буну вообще чече албайт, мындайча айтканда. Азыр мен силерге чечип көргөзүп берем. Мына достор, мондой болот. Бир бурчун бул жакка киргизебиз. Бул жакка киргизип, бул жактан чыккандан кийин экинчи тешиги бул жактан көрүнөт. Ошол жагына эле берки учун тыгып коесуздар, болду. Ошол менен өтө кооз болуп калат. Эми мына достор, биз бутуна байлап койдук. Сонун болуп жарашып калды. Кичине чоңураак экен, кичинертиш керек, бирок азыр видеого ошол бойдон көргөзүп турам. Эми буну биринчи очередь колго үйрөтүш керек. Чочубай турган кылып, колго көндүрүш керек. Эркеги менен ургачысынын өтө разницасы чоң болот. Ургачысы чоңураак болот. Бул азыр эркек болгон үчүн өтө кичинекей. Буттарда кичинекей, бирок өтө катуу охота кылып коет.
таранчылардын ажалы да кылат да мунчу. Айылдын ичинде охота кылган дагы өтө удобный. Берки чүйлү менен кичине кыйыныраак болуп атат. Айыл жергесинде охота кылыш, шаардын ичинде. Бул менен өтө сонун көп видеолорун көргөм мен. Охота кылган балдардын. Мен бирок биринчи жолу багып көрүп атам. Эми секинден көндүрүп көрөбүз. 4-5 күндө уже результат берип калыш керек. Бүгүн кечки ушу менен алышам эми. Күч кубатты мага берсин, же буга берсин. Же бул мага көнөт, же мен буга көнөм деп коюп, экөөбүз сүйлөшүп отурган мезгил. Буюрса дагы чыгарып турам достор күндө результат боюнча. Саламатта калгыла.